Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз окуучуларга телефондон ар кандай тапшырмаларды иштетип, окуучулардын ой жүгүртүүсүн өстүрүү үчүн төмөнкү приложенияны колдонсок болот. Бул приложенияны 1-класстан 5-класска чейинки окуучуларга иштетип, окуучулардын математика боюнча жөндөмдүүлүгүн өстүрсөк болот. Ал үчүн Play Marketке киребиз. Play Marketке киргенден кийин издөөчү жолчого математика на доске деп жазсак, математическая доска деп жазсак, мына биринчиде турган математика на доске деген приложенияны телефонго орнотуп алсак болот. Ал үчүн ушул приложенияны басабыз. Басканыбызда установить деп чыгат. Бул приложение менин телефонума орнотулган үчүн менден открыть деген жазуу чыгып турат. Сиздерден ушул жерден установить деген жазуу чыгат. Телефонго орноткондон кийин ушундай болуп телефонго орнотулат. Андан кийин открыть дегенди бассак, бул приложение төмөнкүдөй болуп ачылат. Мына бул жерде тилди тандашыбыз керек. Тилди тандоо үчүн мына өйдө жакта тилдер турат. Английский, французский деп. Ушул жерден ру дегенди тандасак, мына ру дегенди тандасак, англисче, орусча болот. Бардык менюлары ру дегенди тандайбыз. Мына бардык орусча болду. Андан кийин бул жерде дошкольный 1-класс, 2-класс, 3-класс жана башка 5-класска чейин дейт. Мисалы 3-классты тандай турган болсок, ошол 3-классты тандайбыз. Андан кийин бул жердеги стрелканы басабыз. Стрелканы басканыбызда ушундай болуп тапшырмалардын түрлөрү чыгат. Бул жерде мына сложение, вычитание чисел дейт. Кошуу жана кемитүү боюнча, сандарды салыштыруу боюнча аралаш амалдар, бөлчөк амалдар, бөлчөктөрдү салыштыруу жана башка. Ушул жерден мисалы мен биринчини тандайын. Тандагандан кийин бул асты жагында мына практика, анан тест деген бар. Практиканы тандасак, анда амалдарды аткаруу керек. Мисалы практиканы тандап аткарып көрөлү. Андан кийин бул жерде стрелканы басабыз. Басканыбызда бизге ушундай доска чыгат. Мына бул жерде биринчи тепкичтен баштайбыз. 10 тепкич бар. Ар бир тепкичте 10дон тапшырма бар. Мисалы биринчи тепкичти басып коебуз. Мына бассак, биринчи тапшырманы доскага жазат. 664 кемитүү 42. Ушуну аткарыш керек. Муну аткара турган болсок, 622 болот. Бул жактан оң жагында мына сандар турат. Ушул жактан 622-ни жазабыз. 622. Мына. Эгерде туура болсо, бул жактан мына туура болсо 1 очко берди. Эгерде ката болсо, ката жагына 1 тапшырма ката деп жазылат. Мисалы 950 кемитүү 20 дейт. Ушуну биз туура эмес жазып көрөлү. Мисалы 920 деп жазып көрөйүн. Мына азыр туура эмес жагына 1 туура эмес болуп калды. 8 тапшырма калды. Ушундай кылып окуучуларга тапшырма берип аткартсак болот. Кайра артка кайтып туруп, мына 3-класс кайра стрелканы басып, тест дегенди тандап көрөлү. Мына тест дегенди тандадык. Тестке битишке коюп, андан кийин стрелканы бассак, эгерде ушундай реклама чыгып кала турган болсо, рекламаны жабыш үчүн X'ти басып коебуз. Мына биринчи уровенди, деңгээлди тандайбыз, биринчи деңгээлди. Мына тапшырманы жазат. Тест болгондо убакыт берилет. Ошол убакыт бүткөнгө чейин аткаруу керек. 235 кош 12 убакыт кетип атат. 247. Мына 247. Туура. Андан кийин экинчи тапшырманы жазат. Азыр экинчи тапшырманы аткарып көрөлү. 825тен 10ду кемиткиле деп атат.
Экинчи тапшырманы аткарууга биз убакытты кетирип көрөлү. Убакыт бүтүп калса кандай болот? Мына толуп атат, убакыт кетип атат. Мына убакыт бүтүп калды. Туура эмес жагына 1 очко жазып койду. Андан кийинки тапшырманы берет. Ушундай кылып башталгыч класстын мугалимдери, математика мугалимдери 1-класстан 5-класска чейинки окуучуларга ушундай кылып иштетсек, окуучулардын ой жүгүртүүсү үчүн жакшы болот. Ушул приложенияны телефонго орнотуп алып, балдарга иштетип көрсөңүздөр жакшы жыйынтык берет деп ойлойм.